Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандықтар. Кайрадан Москва жергесинен жалпыңыздарга кечки жылуу салам. Жалпыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кандай ниет максат менен орозо кармап, жакшы иштерге себепкер болуп аткан болсоңуздар, Аллах ошол сиздердин ниетиңиздерге жараша эсепсиз соопторун жазган болсун иншалла. Урматтуу мекендештер, биз азыр кайрадан Нурбек агабыздын үйүндөбүз. Мен Алтай үйүнө келдим. Анткени эртеңдерден мен Кыргызстанга чыгып аттым билем. Ошого үйүнө келип, маселени азыр сиздер менен бүгүн эртелеп толук маселени сиздер менен бөлүшүп, сбор токтоду деп, толугу менен жыйынтык чогулду деп, анан карталарын жабуу жолдоруна барып, анан толук бүт каражаттарын азыр эсеп кысабын чыгарып, анан донор маселесин да кандай болуп атат аны баарын тактап бүгүн эртеңдерден ушу Кыргызстанга чыгайын деп келип калдым. Албетте ушул үйдөн, ушул жерден, ушул Нурбек аганын ушул жаткан жеринен бир 3 күн мурда сиздер менен коомчулук менен бөлүштүк элек. Жакшы инсандар бар экен. Ушундай бир жакшылыкта жарышуу менен болгон 2 күндө 500 миңге жакын рубльн чогултуп, андан сырткары М-банкына дагы толугу менен чогултулган. Бул жерде мына көргөзүп кетсеңиз, бул агабыздын өзүнүн Сбербанк картасы коюлган. 494 миң рубль болуп турат, урматтуу достор. Бул 2-3 күндө чогулган аманат. Андан сырткары М-банкыңызга канча чогулуп калды? 38.200. Мына М-банкына 38.200 чогулду. Биз сиздерге кайрылганыбызда ушу 6-7 миң доллар каражат керектелет. Ушул маселе калыптыр. Ушунун негизинде бизди ушул агабызга чуркап аткан Москвадагы жаш блогерлер, достору, жамааты жана Нурбек ага ушул чакырып, бир айдан бери ушул кайрылып аткандан келип калдык элек. Бунун баардыгы Алланын буйругу, урматтуу достор. Аллах таалам орозонун башында ушул насип кылган экен, буйруган экен, ушул жерге келип сиздер менен бөлүшүп, акыбалын сурап, зыярат кылып, биз дагы кичинекей болсо үлүшүбүздү, салымыбызды кошуп, анан сиздер менен бөлүшүп, бунун баардыгы Кудайдын буйругу. Болбосо канчалаган бир туугандар бизге кайрылат. Канчалагандар күн санап кайрылат. Баардыгына жардам бергим келет. Мына ушул кече азыр сбор токтоду деп мен коомчулук менен бөлүшсөм, кайрадан кайрылгандар көбөйдү чындыгында. Мен бул агабыздын маселесин мен эмнеден улам мындай эме болуп калдым? Себеби булардын өзүнүн аракети аябай күчтүү болгон экен. 2 ай бою Кыргызстанда, мал базарда, базарларда, жана башка жерлерде агабыздын достору карабкаларды көтөрүп алып каражат чогултушуптур. 2 ай бою. Москвада блогерлер кайра коомчулукка чыгыптыр. Мына ошентип 15 миң доллар каражат чогултуптур 2 айда. 2 айда. Анан агабыздын досу үй бүлөсү мененби, абасы мененби атын сыр боюнча кала берсин. Мына ушул досунун жакыны жетпей аткан ушул 15 миң доллар каражатын мына мен берейин 10 миңден 15 миң долларга чейин деп, 10 миңден 15 миң долларга чейин деп убада бериптир. Айыштаңыз болуп калат, айыштаңыз берем деген, айыштасы. Караңыздар, урматтуу достор, мекендештер, мен аябай ыраазы болдум. Аяшуулуу үчүн ушул колунда бар аталар аяшуулуу үчүн мен ушул жардамды берейин деп убада бериптир. Машалла, Алла ыраазы болсун. Тапканда Кудайым берекесин берсин. Анан ушул сиздерге өткөндө биз коомчулук менен бөлүшкөнбүз. Ушул маселелер жагдай жаралып аткандан жетпей аткан аздыр бир каражатты сиздерге кайрылдык элек. Кудайга шүгүр, мына азыр 494 миң рубль аманат 3 күндө Сбербанк картасына өзүнө чогулуп, М-банкына да өзүнө Кыргызстанда 38 миң чогулуп, ушу менен толук чечилди. Урматтуу туугандар, Нурбек агабызга жардам берем деген туугандар, мекендештер, маселе толугу менен чечилди. Алла ыраазы болсун. Бүгүн сиздер агабызга жардам берип жетишпей калсаңыздар, Москвада агабыздан кийинки жана кулагына операция жасала турган кичинекей кызды алып чыгып атабыз, 2 жашар. Мына ошол кыздын операциясына жардам берсеңиз болот. Ошол кызга дагы жалпысынан 2 миллион рубльдай каражат керектелет. Анын 800 миңи өзүнүн үй бүлөмдөн табам деди. 1 миллион 200 миңин коомчулук менен бөлүштүк. Мына ошону жардам берсек болот. Туугандар, келиңиздер. Ыкчам. Мына азыр агабызга 3 күндө 2 күндө 500 миң чогултсак, ушул кичинекей кызга деле ушундай аракет кылалычы. Кичинекей кыз, балким жүрөктөргө биз жеткире албай аткандарбыз, жаш үй бүлөнүн кызы да, чындыгында. Жаш үй бүлөнүн кызы. Мындай айтканда 95-жылкы жаш үй бүлөлөр да. Кимге барып кайрылышын билбей, айла жок ушул чечимге барып,
бизге кайрылып анан сиздер менен бөлүшүп калдык. Албетте ошо кичинекей кыз дагы бул ааламдын жаратылышын жана сиздер жана биздердин үнүбүздү угуп калса не деген керемет. Не деген керемет достор. Мисалы азыр биз угуп, сүйлөп, көрүп, Кудайга шүгүр да чындыгындачы. Адам укпаса же көрбөсө бул жашоонун кызыгы чындыгында жок. Ошон үчүн мен кичинекей кызга дагы терең кайрылып кетем. Көрсө эртең ал кыздын астына дагы зыярат кылып койгон жолго чыгам. Албетте ушул кызга колдон келиши кайткер карабастан абызга жетишпеген калсаңыздар ошол кичинекей кызга жардам бериңиздер. Ал кичинекей кыздын видеосу ушул видеонун астыларында эле бар. Эртең менен ал кыздын дагы видеолору келет. Кайткер карабастан ошого дагы колдон келиши колдоп бөлүшүп видеону башкалар менен жардам берип коюңуздар дейт элем. Нурбек ага кантип атасыз? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жалпы калай калк мага жардам берген инсандар, болкер инсандар, сиздерден Алла разы болсун. Баардык каражаттар бүгүнкү күндө толук түрдө 100% жетүүгө даяр болду. Иншалла, калса эртең жолго чыгабыз. Мен сиздерден ыраазымын. Алла разы болсун сиздерге. Мен не демекчимин бул немеде? Мен Аяш атама, ошондой эле досторума, кыяматтык менин досторума Алла разы болсун. Мен бирден ушу нөлдөн ушунча даражага чейин досторум тика туруп, кыяматтык досторум, классташ досторум, ошондо крапкаларды көтөрүшүп, көрүнгөндөрдөн жакшы сөзүн, жаман сөзүн угушуп, мени деп чуркаккандарына Алла разы болсун. Кармаган орузоңуздарга кабыл болсун. Мен азыр сәл бир сөзүм азыр бирөө эшиктен кирип келсе, песчоночный эксплуатация деп коет экен. Сөзүмдү таппай калып атам, кечиресиздер. Мен сиздерге ыраазычылык мындай өзүм каалайм, бирок ошол сөздү сиздерге жеткире албайм да. Анан мен сиздерден суранып кетет элем, ушу бизге окшогон бейбечара ичине ошо суу толуп, ичегилерине ушу бетибизге чыккандай угрилер ошо ичегибизге чыгып, ичине суу толуп жаткан инсандарыбызга жардам берсин, жардам колун сунсаңыздар. Өкмөт тарабынан эч кандай жардам жок. Бишкекте мисалга бирөөнүн үйүн талкалап кетти эле, ошого президентибиз Садыр Жапаров келип өзү жолукту. Бул биз пациенттер ошондой үйүбүздү сатып барып өлүм менен өмүрдүн ортосунда туруп неметсек, бизге эч ким көңүл бурбайт. Ошого мен кайрылат элем, калай калкка бизди колдоп, азыркы күндө ушул орууну күчөп кетпеш үчүн биздин Кыргызстаныбызда, Россиядагыдай болуп, анализдерди Кыргызстандын бүткүл жарандарына бесплатно кылып берип коюшун суранат элем. Анан кийин мына мен башынан этегине чейин мен жанымда Милан деген бала турду. Ошо балага абдан мен ыраазымын. Алла разы болсун буга. Мен жолуман бул өткөн адам, испытаниядан өткөн адам да бул. Ошон үчүн мен мунун жанына келип, ушундай кеңеш сурап, не кылсам болот, кандай болот, жашоолорун көрдүм, аябай. Мына пересадкадан кийинки жашоо дагы аябай кыйын экен. Ошон үчүн мына бизге окшогон Кубан агабызга, анан мына жаш наристе бизге жардам бериңиздер. Колуңуздан келишинче кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Жалат болбоңуз Нурбек ага. Биз урматтуу мекендештер, бул ар бир көрүүчү туура кабыл алуу менен түшүнүңүздөр. Анткени азыркы учурда бул агабыздын ден соолугу дагы мындай айтканда туруктуу эмес. Азыр сөздөрүнөн байкап атасыздар, байкадыңыздар болуш керек, өзүңүздөр көрүп атасыздар дегендей. Негизгиси ушул Кудайга шүгүр, каражат маселеси чечилип калды. Азыр донор дагы бир тараптуу, Кудай буюрса, жакшы эле кабар болуп келатат. Ушул маселе дагы чечилип калар замат жолго чыгат.
Индияга барып, ушул операция ийгиликтүү өтүп, кайрадан ушу элдин катарына кошулуп, үй бүлөсүнүн аталык мээримин жана аталык вазифасын аткарып жана ошол жолду улап кетет деген ушундай ишенич албетте бар. Нурбек ага жагат болбоңуз, Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Элдин назарына түшүп калган инсан экенсиз, Аллах Тааланын сүйүктүү пендеси экенсиз. Кудай кааласа баардыгы иншалла жакшы болуп келатат, жакшы болот. Бул жыйынтыктын бир жамандын аркасынан бир жакшылык дейт го. Сөзсүз бул жакшылык болот иншалла. Сарсан болбоңуз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Чындыгында сөз менен айтып бүткүс ыраазычылыктар болсун. Анткени агабыздын маселесин мындай айтканда баягындай нагрузка болуп калган учурда сиздер жыйынтыкты чыгарууга жардам бердиңиздер да. Мына ушул өзү дагы бир керемет. Чоң рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Кудай буйрса биз Кыргызстандан бул агабызды тосуп алып, анан Индияга балким жөнөтөбүз, балким өзүбүз алып барып калабызбы. Ошол Индияга сапарга чыгып атканыбызда жетишип калган болсо кошо кетебизби, Кудай калса аракетти кылабыз. Биз эртең чыккан болсок, агабыз дагы биздин аркабыздан эле бул жактагы маселелерин дайындап коюп жолго чыгам деп атасыз буюрса, бир жуманын тегеректеринде. Жок, бир жумага жетпейбиз, 2-3 күндөн кийин чыгабыз. Мына ушундай жолго кайрадан чыгабыз деп турат. Кудай кааласа биз Кыргызстандан тосуп алып, сиздер менен бөлүшүп, негизгиси бул агабыздын маселелери кандай болуп атканын буюрса алдыда сиздер менен бөлүшүп турабыз. Чоң рахмат дагы бир жолу. Жакшылыктарда көп жарышыңыздар, ушундай иштерди көп жасаңыздар. Ороз айында, Рамазан айында чындыгында бир жөн күндөрдө бир жакшылык жасап, бир соопка ээ болгон болсоңуздар, Рамазан айында бир жакшылык жасап, 70 эсе соопка ээ болот экенсиздер. Ошондуктан бул 30 күндүк орозодо ушундай жакшылык иштер менен кадимкидей жарышуу менен, атаңдашуу менен шашып калыңыздар дейт элем. Рахмат, бардыгыңар тынч болуңуздар. Салам алейкум.